Бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратында Бишкек шаардык сотунун көчмө жыйыны өтүп, анда Алмазбек Атамбаевдин баш коргоо чарасы каралган. Бишкек шаардык соту Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Алмазбек Атамбаев 26 августка чейин камакта калмай болду. Учурда тергөө иштери уланууда. Эске сала кетсек, 7 август күнү Алмазбек Атамбаевди кармоо учурунда күч түзүмдөрү менен мурдагы өлкө башчынын тарапташтары ортосунда кагылышуу болгон. Анын жыйынтыгында атайын даярдыктагы бөлүктүн кызматкери каза тапкан, 40тан ашуун адам ар кандай жаракаттарды алган. Раиса Атамбаевага кылмыш иши козголду. Бул тууралуу ал өзү Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасы каралып жаткан учурда билдирди. Ал кылмыш иши президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаевдин ишине байланыштуу экендигин айтты. Бул маалыматты Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз кызматы дагы ырастап, бирок кайсы берене боюнча козголгону айтылган жок. Алмазбек Атамбаевдин тушунда сот системасынын куратору деп аталып келген президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаев 2-июнда коррупцияга айыпталып кармалган. УКМК тараткан маалыматта ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, чет өлкөлүк инвесторлордун объекттерин рейдердик жол менен тартып алган топтордун кызыкчылыгына иштегендиги айтылган. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы Самат Курманкуловдун дарылануусун мамлекет төлөп берет. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Белгилей кетсек, Курманкуловду 12 август күнү Москвадагы нейрохирургия борборуна алып кетишкен. Ал жерде аны профессорлор карап чыккан. Самат Курманкуловго кошумча текшерүү жана анализдер дайындалган. Андан кийин аны дарылоо жолу анык болот. Учурда анын абалы туруктуу, оор бойдон калууда. Самат Курманкулов дарылануусуна кеткен бардык чыгымды мамлекет төлөп берет. Анын дарылануусу саламаттыкты сактоо министрлигинин көзөмөлүндө турат деп билдирди Мадамин Каратаев. Манас аэропорт көзөмөл өткөрмө жайында Анталия Бишкек каттамы менен учуп келген кыргызстандык жаран кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук жана массалык маалымат каражаттары менен байланыш бөлүмү билдирди. Чек ара кызматы белгилегендей, Анталия Бишкек каттамы менен учуп келген 30 жаштагы кыргызстандык жаран паспорт көзөмөлүнөн өтүп жатып, 1979 жылы туулган жаранга таандык паспортты көрсөткөн. Чек арачылар паспорттогу адамдын сүрөтү менен документти көрсөткөн адам эки башка экендигин байкаган. Чоочун паспортту көрсөткөн аял кармалган. Тийиштүү документтер толтурулгандан кийин ал жаран УКМКнын кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Өзгөндө жол кырсыгынан бир адам каза тапты. Өзгөн районунун Баш дөбө айылында унаа жолдо Honda Step вагон унаасынын айдоочусу рулду башкара албай жолдон чыгып кеткен. Кырсыктын кесепетинен 1966 жылы туулган жаран каза болгон. Жерине 3 куткаруучу тартылган. Каза болгон адамды унаадан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен.